Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктардын топтомун сунуштайбыз. Жантөрө Сатыбалдиев камактагы бир күн бир кылымга тете болуп жатканын айтты. Ташиев республикада журт менен шайланып келген депутаттардын көбү Бабановду дагы, аны дагы колдобой калышканын билдирди. Сооронбай Жээнбеков Эмомали Рахмон менен чек ара маселесин талкуулады. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар тууралуу кененирээк маалымат. Камактагы бир күн бир кылымга тете болуп жатат деп бүгүн 28 ноябрда Бишкектин Свердлов райондук сотунда жерди жаңылоодогу коррупция боюнча соттук отурумда Жантөрө Сатыбалдиев жарыш сөзүн айтып жатып билдирди. Тергөөнүн алкагында күбөлөрдүн бири дагы менин бул ишке катыштыгым бар экендигин далилдеген, кыйыр же түз көрсөтмө берген жок. Урматтуу судья, сизге өтө оор жоопкерчиликти илип коюшту деп ойлойм. Чынын айтканда мен сизди аяп жатам. Анткени судьянын колу менен мыйзамсыз иштерди жүргүзүү максаты ишке ашып жатат. Мага коюлган күнөөнүн бирин дагы мойнума албайм. Айыптоочу тарап негиз кылып жаткан долбоордун сметасы мамлекеттик стандарттан өткөн эмес. Анда ал мыйзамсыз деп саналыш керек эле да, деди Сатыбалдиев. Бизге көп адамдар республикада журт партияларын бирге алып кетүү өтүнүч менен кайрылып жатышат. Бул тууралуу саясий ишмер Камчыбек Ташиев Эки-1 берүүсүнүн эфиринде билдирди. Бүгүнкү күндө республикада журт партиясы менен шайланып келген депутаттардын көпчүлүгү сатылма позицияда, Бабанов тарапта эмес. Алар азыр Бабановду да, мени да колдобой калышкан. Бири бийликти, бири башка партияларды колдоп калды деп билдирди Ташиев. Экс-депутат Дамирбек Асылбек уулу жазасын Молдовановкадагы номер 27 түзөтүү колониясында өтөйт. Бул тууралуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, учурда аткезчилик үчүн айыпталган мурунку депутат номер 1 тергөө абагында кармалууда. Ал кийинки пландык этапты күтүп жатат. Чечим кабыл алынды. Ал Молдовановка айылындагы түзөтүү колониясына калган 2 шериги Петровкадагы номер 8 түзөтүү колониясына бөлүштүрүлдү деп билдиришти жаза аткаруу мамлекеттик кызматынан. Буга чейин Алматы соту тарабынан аткезчилик үчүн соттолгон мурунку депутат Асылбек Дамирбек уулу Кыргызстанга алынып келинген болчу. Президент Сооронбай Жээнбеков Тажикстандын башчысы Эмомали Рахмон менен чек ара маселесин талкуулады. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирет. Эки өлкө лидери эки тараптуу жолугушуу өткөргөн. Анда Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы кызматташтыктын олуттуу маселелеринин кеңири спектрин талкууланып, эки тараптуу өз ара аракеттенүүнүн келечеги аныкталды. Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча кызматташтыкты мындан ары бекемдөө зарылчылыгына көңүл бурушту, дейт президенттин аппараты. Караколду мектебинде миллион сомго салынып жаткан ажаткана. Караколдогу номер 4 Айбит Ахматов атындагы мектеп гимназиясында 1 миллион сомго ажаткана салынып жатат. Маалыматка караганда, анын курулушуна каражат бюджеттен бөлүнгөн. Эски ажаткана 1991 жылы салынган. Ал эми жаңысы борбордук канализацияга туташтырылып, кол жуучу жайы менен кошо салынат. Аталган мектепте 700гө жакын бала билим алат. Биздин каналга жазылып, акыркы жана маанилүү жаңылыктар менен камсыз болуңуздар.